Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Жалал Абад шаарындабыз. Көк Арт Кичи районунда сатыла турган үй бар экен, азыр кирип барып сиздерге тартып көрсөтөбүз. Дарегин жакшылап билип түшүнүп алыңыздар. Азыр Көк Арт Кичи районунда 4 көчөдө турабыз. Мына бул Жамашев көчөсү. Бул жерде жол чырак бар туугандар. Түз барсаңыздар, Көк Арттагы базарчик маршруттук каттамдын айлампалары. Мына бул жерде Евродиализ деген медициналык клиника бар. Андан күн чыгышты көздөй жүрүп келесиздер дагы. Жамашев көчөсүнөн светофордон түз бул жака кесип өтөсүздөр. Түз барып эле эң акыркы көчөдөн солго бурулуп киресиздер. Сатыла турган үйгө жетип келдим туугандар. Кайсыл үй экен дебейсиздерби? Мына ушул үй экен. 2 жашыл дарбазалуу 2 кабаттуу курулган үй экен. Мына ушул үй сатууга коюлуп атат. Ээси мени күтүп алды. Мен жолун сиздерге дагы бир жолу түшүндүрүп берейин. Азыркы биз көрсөткөн жерден светофордон түз жүрүп эле сол тарапка бурулуп, тетиги жерден бери көздөп кирип келдик. Бул көчөгө шагал төшөлүптүр, ылай чылча жок экен. Асфальт эле төшөп койсо болду экен. Жарыктандыруулар, электр линиялары, интернеттер бүт баары тартылып келинип, андан сырткары таза суу, анан газ дагы келиптир. Ээси ушул жерде мени күтүп алды. Экөөлөө азыр көрсөтүп беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бир аз жандуураак, катуураак сүйлөйсүз, менин менен жарышып. Алейкум салам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Үйдү жаңы курган экенсиздер, 2 ай болду киргенибизге. Ремонт жаңы болдубу? Жаңы бүттүк. Жакшы экен анда, сонун. Зыңкыйып көчөдөн эле көрүнүп турат. Айланасын бүт тосупсуз, пескоблок менен, Тосулган баарды. Мына пескоблоктун сыртын эмне, краскалагансызбы? Бул атайын өзүнө ылайыктуу краскада. Декоративный. Декоративный. Газ киргенби? Газ үйгө чейин кирген. 2 дарбазаны коюпсуз, бирөө гараждык экен, Бирөө гараж. Жакшы. Түшүнүктүү. Жериңиз канча сотик? 6. 6 сотик чыгат. 6 сотик чыгат туугандар. Бул көчөнүн аты эмне көчө эле? Жомарт Тажибаев. Жомарт Тажибаев көчөсү. Бул көчөгө келгенде, ылдыйдан жогору чыгып келе жатканда, Булак Абыздын үйүнүн маңдайында Ак жол деген кошунанын дүкөнү бар экен туугандар. Эми сиздерге кирип көрсөтө берели. Жүрүңүз. Экөөлөп кирип көрсөтүп чыгалы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул үй эми сиздерге насип кылсын дейли. Мен мына бир 4 жылдан бери бул тармакта иштеп, үйүнүн маалыматын бир баннерге түшүрүп, сүрөттөрүнө чейин илип койгон агабыздын бир өзгөчө бир жарнамасын бүгүн көрүп атам туугандар. Көп жашаңыз, Рахмат. Жакшы нерсени ойлоп таптырсыз, Ички сүрөттөрү менен коюп, Ооба. Үй сатылат деп бүт маалыматтарды жазып, мына мынтип чоң эле баннерге жазып, ушинтип даярдап коюптур. Болот экен го, жакшы экен. Сонун. Калиткасы өзүнчө экен, Кана бисмиллахиррахманиррахим. Кире береличи. Охо! Киргенде эле бир башкача бир тропикалык зонага келип калат экенбиз го, Жашыл флора бул жагын караңыздар, Зорго? Жашылдандырып, көрктөндүрүп койсуз го бул жагын, Ооба, бүт. Күздө эккенбиз, бак жаңы, Фергана долинасынан алып келдиргем. Нелерди эккенсиз эми бул жерге? 5 түр жүзүм бар. Жүзүм. Алманан 2 түр бар, анжир, өрүк, анар. Арча. Арча, намо пальмалар дагы ошо балдар Ферганадан алып келиптир, силерге деле өсөт. Өсөт экен, жакшы эле. Жакшы эле деңиз, Мына, үйдүн алдында мына ушундай бак, жашыл зона болгону дурус. Мына жүзүмдөр аябай жакшы өсүп баштаптыр. Эми темир каркасыны даярдай берсек, демек үйдүн алдында сырттан киргенде мына бул жер жүзүм бак арка болот экен туугандар. Үйдүн узун туурасы канчага канча өзү? 12,5. Ого! 12,5 бир 250 квадрат чыгат экен да? 250 чыгат. 2 кабат, бирге. Ооба. Проект кимдики? Проект өзүбүздүкү. Семейный проект. Семейный. Сырт эле калыптыр да? Сырт эле калды, ошо быйыл үлгүрбөдүк. Сыртын шыбап, жылуулап, ушинтип декор кылып алсаңыздар, аябай жакшы болчу да. Чатыры мына оцинковка тыныке менен жабылып, суу түтүктөрү, кар тормуздары дагы бардыгы кагылып, үй негизи 2 кабат курулуптур, бышык кирпичтен. Сейсмопоиск колонналары дагы бардыгы жасалыптыр, Ооба. Түшүнүктүү. Жер 6 сотук дедиңиз, 6 сотук. 6 сотук. Мына сырттан киргенде оң жактагы эмне? Бул дараткана. Дараткана. Муну дагы ичин кооздоп жасапсыз го,
толук менен бүткөн, суусу эле калган, мусулманчылык киргизгенге. Жакшы, мына бул жакта кранттан суу чыгат экен кол-пол жууганга, аябай жакшы, айланасы бүт тосулуптур. Мына үйдүн алдындагы аянтка сиз мындай өзгөчөлүк кылып асфальт баскан турбайсызбы? Ооба, асфальт пайдалуу дегенден брусчатканын ордуна асфальт бастык. Жайында жыргал да, жылаң аяк басып жүрүш керек да. Кечки бир убакытка чейин. Жаш балдарга Тапандан ысык урат. Жаш балдар үчүн да аябай жакшы. Биз кооз брусчатка кооз дейбиз. Бирок асфальттын пайдасы түшүнгөн адамдар башкача дешет. Ооба. Жакшы экен. Мына сырттан киргенде бул жагыңыз гараж болуп калды, Бул гараж. Гараж. Лай жабылып, жылууланып, жасалган деңиз, жасалган. Кандай, жакшысызбы, энеке? Тынсызбы, демдүүсүзбү, чарчабай? Жакшы, көп жашаңыз. Гаражда бир көрүп коелу. Сырттан киргенде бул жагы мына гараж. Өзүнчө эшиги менен эшикти ачып эле унааны ичине киргизип койсоңуздар болду экен. Бүт текчелерин жасап, мынантип стяжкаларын куюп коюптур. Жарыктары киргизилиптир. Бул жагы эмне болду? Тапчан го, Тапчан, чайпай чыгып жайкыга деп. Тапчан жасалыптыр. Бул жагыначы? Бул жерге мебель, кичине очок, мангал, суу түтүктөрүн да койгонбуз. Газ-паз киргизип, биягында мебель болот да, тамак пышыра турган, Ооба. Жакшы, суулары киргизилиптир. Кирген. Канализация центральныйбы же септикпи? 4 септик бар корабызда. 4 септик жасагансыз. 4 ар бир кранга отдельный. Башка-башка. Башка-башка. Зор, аябай жакшы. Үй күнгөйбет курулуптур, Бир бүт терезеси күнгөйбет. Күнгөйбет. Тескейде терезе жок. Мына үстүндөгү эмне? Экөө тең балконбу? Өкөтен жана жайкы Турциядагы бир эмелерден көрдүм эле ошондой 2 летний балкон. Башкача го, Проект семейный, өзгөчө. Азыр кирип көрөбүз баарын, чыгып көрөбүз. Буякта да мына бир 5 метр аралык бар экен, гүл эгип даярдап коюптур. Бул жагы дагы мына гүл бакча экен туугандар. Абдан сонун. Үйдүн нар жагында канча метр калтыргансыз? Нар жагына 2 метр. 2 метр. Аркасындачы? Биягы 1 метр. 1 метр. Жакшы, анда үйгө кирип көрүп чыга берели, Мына тепкичи дагы куюлуп, кафелдери дагы басылыптыр. Мына бул жерде кире бериштеги гана навестин үстү жабылып эле экен, Ооба, бул шубактан кийин деп калтырганбыз. Шубактан кийин болот да, Болбосо шубаганда булгайт бар жокто. Ооба. Мына бул жыгаштарды дагы бул жерге мына террасанын тосмосу кылып аябай жакшы кылып кагып коюптур. Так, эшигиңиз бул эшик экен. Алюминий профилдерден жасалыптыр, Ооба. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Кире берели, Кире берели. Кана куттуу үйлөрдөн, тойлор болгон үйлөрдөн болсун туугандар. Мына кирип келдик. Бул тамбур прихожкаңыз экен, Кире бериш. Кире бериш. Бут чечме. Аябай кенен кылып турсуз го? Кенен болуптур. Полу кафель болуптур, Полу кафель, алды теплый пол. Алды теплый пол. Мына датчиктери турат. Бул жакта автомат бар экен туугандар, автоматтар. Потолок натяжной, 6 көздүү чоң люстра илиниптир, 7 көздүү экен. 8 көздүү экен туугандар, көрүп турасыздар. Бул ички аянт аябай кенен экен, бут чечип койгонго да аябай жакшы экен туугандар. Эми бөлмөлөрдү бир чекеден тааныштыра берели. Оң жактагы биринчи эшикке ачып киреличи. Бул жагы эмне? Бул ванна. Санузел экен, Санузел. Төрүнө ванна коюп турсуз. Ооба. Бияка эмне коесуз? Берге жана душевой кабина деп душевой кабина жасалат, стеклянный, Ооба. Жакшы экен. Ванна өзүнчө, душевой кабина өзүнчө болот экен. Кир жуучу машина, раковина үстүндө күзгүлөрү, вешалкалары менен, оң жакта болсо унитаз, үстүндө аристон текчелери менен, 2 форчка терезелери менен бүт баары жарык, ачык түстөгү кафель менен жасалыптыр. Полу дуалы бүт кафель экен. Теплый полбу? Буяктагы теплый пол. Теплый пол. Эми бул прихожкадан мына 2 канаттуу чоң эшик аркылуу ортоңку бөлмөгө киребиз. Мына бул бөлмөңүз холлбу ошондо? Холл. Холл. Холдун дагы ички аянты кенен жарык болуп тур. Оң жакта тепкич бар экен. Азыр тепкич менен 2-чи кабатка чыгабыз. Потолок тегиз эле жасалыптыр. Люстра, кичи лампалары илиниптир туугандар. Мына дубалдагы обойбу же краскабы? Бул декоративный краска. Декоративный краска. Жакшы, бардык бөлмөлөрдүн эшиктери заманбап, гүлдүү эшиктер экен туугандар. Ачык түстөгү эшиктер. Полу ламинат болуптур, Полу дагы ламинат, теплый пол. Теплый пол. Кошумча отопление батареясы да бар экен, Бар. Жакшы. Анда экинчи бул бөлмөгө кирели. Мына бул бөлмө кандай бөлмө болду? Бул чай ичкен, чай ичип эс алчу бөлмө.
чай içip oturuvchi bölme tuğanlar. Mına qarаңыздар. Sırttan girgende oң жақта Hatay nemерек koyulup turib, бұл жерде olsa çay içүүчү орындық терезесі мына батыш жақта жайгашыптыр. Kenен бөлме екен. Uzun turası bir 4x5 20 çarşı metre çıkadı eken. Patologo tegiz natijnoy polu laminat. Al эми төрүндөгү сол жактагы арка чоң эшиктен бияка өткөндө бул жагы топка кухня экен да, Кухня бияка эле жасалыптыр да негизи, Ооба, кухня бер. Рабочий зона биякта болот экен, Рабочий бер. Газ электропечка коюлуптур, газ кириптир, дубалы жарымына чейин кафелдениптир. Бул жагында чоң терезе, бул жагында сыртка чыкканга кошумча эшик, кошумча жанында терезеси менен экен. Печканы да куруп коюптурсуз. Печка да курулду. Чоң сапок печкадан коюлуптур. Жакшы, суу дагы киргизилиптир, Кирген. Полу кафел. Полу кафел, теплый. Теплый пол. Аябай жакшы. Мына бул жакта да теплый пол бар экен. Эми кийинки бөлмөгө кирели. Мына сол тарапта төрдөгү бөлмөдөн бияка кире турган болсок, бул бөлмөчү зал. Зал. Конок бөлмөңүз экен да? Конок бөлмө. Зал, конок бөлмөсү. Узуну канча? 6 метрби, 6,5 метрби? 6,20. 6,20. Турасычы? Турасы 4. Турасы 4. 6,20-га 4. Bir терезеси бар. Узун чоң бөлмө. Конок бөлмөсү тугандар мына. Полу ламинат экен. Гүлдүү обойлор менен жасалыптыр. Теплый пол, кошумча отопление батареясы менен. Патология натижной, чоң люстрасы илиниптир, телевизорлорго чейин асылыптыр тугандар. Аябай жакшы. Конок бөлмөгүз экен да демек, Конок бөлмө. Конок бөлмөсү. Эми кийинки бөлмөгө кирели. Бул оң жактагы төрдөгү эшик. Бул кандай бөлмө болот эми? Бул родительский деп коет го, ата-энелик. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, биринчи кабатта. Кенен экен бул дагы. Бул дагы кенен. Бул 4x5,5 окшойт. Ошондой. 4x5,5 күн чыгыш тарапта терезеси бар экен. Мына жарык жасалыптыр, потолоктору натяжной, спальный диван мына жака коюлат экен, Ооба. Бери каратылып. Жакшы, мына ремонт аябай жакшы экен тугандар. Биринчи кабатта жайгашыптыр. Мына жак кладовка. Бул кладовка, чулан. Кладовка. Өзүнчө бир жакшы эшикти коюп коюпсуз да бияка дагы. Жакшы эшик, эшиктин баасы. Чыккан экен го. Мына кандай сейф коесузбу? Сейфке деп койгом. Кичинекей сейфке. Жакшы, мына сейфке орундук да бар экен. Бул жагын чаккан кладовка кылып жасапсыз. Мына тепкичиңиз эмне? Жыгачпы, темирби, бетонбу, эмне бу? Бул монолит куюлган. Полный монолит менен куйганбыз. Монолит менен куюп көтөргөн экенсиз да? Ооба. Мыналар кафел болуптур, Бул кафел. Тепкич кафел болуптур. Буягынан темир болобу эми? Гүлдүү темирлер. Перла. Жок, айнек. Стеклянный болобу? Стеклянный жана кован эме. Стеклянный. Стеклянный коюганга ошого расчеттогонбуз. Жакшы экен туугандар, мына көрүп турасыздар. Атак темир пирлаларын бүт баарын жасап коюптур. Мына жерде терезе бар экен, гүл койгонго дагы атайын тепкичтерде, орундуктарды бүт баарын жасап коюптур. Мына дуалы обой эмес, бул декоративный краска. Аябай жакшы чыгат экен бирок, Жакшы чыгат экен. Сон экинчи кабатка чыгып келип калдык. Экинчи кабаттын коридору же холлу деп эсептесек болот бул жерде. Мына жагында 2 терезеси бар экен, астында ортодо да бирөө бар. Жарыктар ушул жактан кирет. Патология 3 баскычтуу жасалыптыр. Ортосу натяжнойбу же? Жок, гипсокартон белген? Гипсокартон. Экинчи этаж жалпы гипсокартон. Бүт эле гипсокартон. Анда бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра берели. Астыңкы үстүңкү бөлмөлөрдүн размерлери бирдей эле окшойт, Ооба, бирдей эле. Бул кимдин бөлмөсү болду? Бул кызыма деп бөлгөн. Кызыңыздын бөлмөсү. Астындагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсүнүн үстүндө кыздардын уктоочу бөлмөсү жайгашыптыр. Узун туурасы 5ке 4, 5,5га 4, bir 20-25 çarşı metre çıkat eken de. Люстрасы илиниптир. Мына ол лампаны да узунунан коюп башкача кылыпсыз, Бу жерге узун стол болуп, сабак окуганга. Бияка сабак окуганга. Диваны бу жерге келет. Ошо жарык болсун деп. Мындай өзгөчө креативный ой жүгүртүп, креативный мындай ремонт кылган адам экенсиз. Көз тийбесин. Кийинки бөлмөгө кирели. Бул жана астындагы залдын үстүбү? Залдын эле үстү, экинчи этаждын залы. Экинчи этаждын залы. Бул дагы 6,20га 4. Мына биринчи этаждагы зал кандай болсо, ошондой туугандар экинчи кабатта дагы зал бар экен. Чоң бөлмө экен, жарык бөлмө экен. Туугандар ремонттор аябай жакшы болуптур. Ламинанттар бирдей астындагы үстүндөгү. Бул жагы? Бул дагы детский окшойт, Бул дагы детский, кичинекей баламдын комнаталары. Балаңыздын бөлмөсү.
Жана астындагы чай ичүүчү бөлмөнүн үстү туугандар. Мында 2 терезеси бар экен, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Мына жарык жакшынакай бөлмө экен. Бул жакка дагы мына сабак окуучу стол кое турган болсо, үстүнөн жарык түшүрүп турса болот экен. Бул жакта мына чоң эшиктен эме каяка, балкон жакка чыгабызбы? Балкон, ички балконго. Бuyagı рабочий кабинет турбайбы, сабак окуучу бөлмө турбайбы? Сабак окуучу бөлмө, жарык. Кабинет. Кабинет. Зор. Аябай жакшы кылып турсуз кабинетте. Мына терезеден жарык кирип турат экен. Эми эки жагындагы биз жана сырттан көрсөткөн турецкий балкон деп койду агабыз. Ошолорго чыгып көрөлү. Буягы зор го, Мына жерлерге отурса болот экен. Не кылса болот бу жерде эми? Жер гүл канагылайт дедик элек. Гүл горшоктор коюлат дең, Текчелерге гүл өстүрүп. План зор экен. Планыбыз ошондой эле. План зор экен. Полу бүт кафел болуп тур. Буягы мына балкон, үстү жагы поликарбонат менен жабылып тур туугандар. Аябай жакшы болуп тур. Оң жагы өзүнчө экен. Сол жагычы? Сол жагы булар мейман келгенде кофейный кылабыз дегенбиз. Буягы да сонун экен туугандар. Мына. Зор болуп тур буягы. Үйдүн алды бүт көрүнүп турат турбайбы, Мына. Бактарак, үйдүн алдында балдардын ойногону, унаалар, көчө, тиги дүкөн тарап, анан нар жакта панорама, курорт тараптагы бүт баары көрүнүп турат экен. Мына ушул Көгарт кичи району туугандар. Мына. Зор план проектиңиз аябай жакшы экен. Сону мага жакты. Эми башка көргөн адамдарга деле жакса керек. Кандай проектси, ремонту сиздерге жактыбы? Жакса комментарийге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Анткени агабыз өзүнүн мээнетин комментарийден карап билсин. Биз азыр сыртка чыгып, калганын дагы көрсөтүп, анан бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Баасын дагы айтып өтмөкчүбүз. Чыдап туруңуздар. Эми биротоло айта кеттиңиз. Үйдүн баасын канча дейсиз, ага? Үйдүн баасын 125 деп сурап атабыз. 125 000 доллар, Доллар менен. 125 000 доллар. 125 000 доллар. Оң кулак, сол кулак менен угуңуздар. Мына жерде бир аз көтөрүп куюп коюпсуз го. Буякка не пландар болот эми? Бизер ошо үйдү айлантып полный куюп чыкканбыз. Кышкыга эгерде от чакканда болсо бир 5 кап көмүргө ылайыктап, навес дең, навес кылып наркы бурчакка. Жакшы экен. Мына жерге деле бир стол коюп койсоңуз болчу да экен. Кухнядан сыртка чыгып, таза ооба жутуп, ягынан кирип кеткенге, Ооба. Көмүрдү алып келип, аркасынан айланып өтүп, тетиги жака навеске тизип кое бересиздер. Үстүн жаап койсо болду экен да туугандар. Буякта да мына 2 метр кеңир аралык бар экен. Бул жактагы мына жашыл зона, гүл бакча. Бул жерде септик бар экен, Септик. Жакшы. 125 000 доллар кеми барбы? Болот, кемин кылып беребиз. 125 000 доллар кеми бар. Үйгө жакшы мээнет кылып турсуз. Рахмат. Нөлдөн баштап курдуңузбу? Жок, бул там башында курулуп, туруп калган экен, мен келип доработка кылып сатып алып, полный бүттүрдүм. Коро жайдан бери. Только сырты калыптыр туугандар. Сырт эле калды. Болгону ошол сырты бар. Анча-мынча эмелер менен жер үйдө андай нерселер болуп турат. Обмен вариант бар? Обменге жок. Жок, Жок. Только накка сүйлөшөбүз. Акчага болсо биз ошого расчет кылып атабыз. Түшүнүктүү. Жакшы экен. Мен анда жыйынтыктайм. Башка белгилей турган гап сөзүңүз жокпу? Гап сөзүбүз жок. Жакшы адам алсын, главный. Жакшы адамдар алсын. Энекебиздин өмүрү узун болсун, көп жашаңыз. Ушундай энелерибиз дайым төрүбүздө көрк болуп, кеп кеңешин айтып турсун. Мынау краска, золотистый краска жакшы жарашат экен ама. Муну бир кичине декор кылып жасап койдуңуз. Жасап койдук. Жакшы, сонун. Мен анда жыйынтыктайм. Аманчылыкта көрүшөлү. Жалал Абад шаарындагы Көгарт кичи районундагы ушул жаңы курулган, жаңы бүткөн 2 кабаттуу зыңкыйган үйдү колдон келишинче ээси менен чогуу тартып сиздерге көрсөтүп жеткирдик. Бизден ыраазы болуңуздар. Эгер жакса, ээсине телефон чалып, эртерээк аракетиңиздерди кылып, келип көрүп алсаңыздар болот. Жакын жерде мектеп бар, Көгартта? Бар, мектеп бар. Көгарт мектеби бар. Көгартта мектеп бар, маршрутка каттайт, мечит бар, бала бакча бар.
аптека бар, маркет бар. Дагы эмне бар? Бардыгы эле бар да? Бардыгы эле бар. Буюрса бир наркы көчөдө бүтүп калса маршруткада жүрөт. Маршрут эми азыр светофорго чыгабыз. Көчөгө эле чыксак болду. Кечинде көчөлөрдүн баарысы күйүп турат бу жерде. Жакшы. Жакап. Аманчылыкта көрүшөлү, үй насип кылсын.